Бактыркеш, айтсаңыз ба кооперативтерге бириктиребиз деген бул өзү туура нерседир деп эле көрөм. Буга деле чейин биригип келгенбиз да. Ошо бириктиргенге сиз айтып атасыз, мындай привилегиялар болот, үрөн беребиз, акча беребиз. А механизм объединения дегенди мына Минсельхоз же сиз жетектеген ойлоп чыгабы ошону жаңы механизм бириктирүүнүчү? Эмне дегенде бизде Кыргызстанда ушундан эрежеси жок жүргөндөн кыйналабыз да. Элбузар Акич, ошо эрежени биз жазып атабыз. Бул жерде эң негизги эреже мындай болот да. Бул азыр мен сиздерге азыр ойду айтып кетем азыр. Бул азыр ой, ушунун үстүнөн азыр иштеп атабыз. Кантип биздин көз карашыбыз. Садыр Нуржоевич айтып атат да, ушу элди бириктирелик, жерди бириктирелик деп. Анан кийин жакыр бүлөлөргө жардам берелик. Ушунун негизинде механизм. Жөн эле алардын үлүш жерлерин бириктирсең бирикпейт. Бирок бир кандай мотивация керек. Эгерде сен бириксең, анда ФПСтен сага жерди кошуп беребиз. Бул кошумча жер. Ошо эгерде 20 адам кошулган болсо, алардын үлүшү жерлери биригип 20 гектар болсо, анда биз сага 10 же 20 гектар кошуп беребиз. Эгерде ким бириксе, ошол бириккен кооператив ФСКнын кредитин же КПКнын кредитин ала алат. Ким бириксе, ошол каналдарды суу жетпей аткан болсо, ошол кооперативтерге биз сууну биринчи иретте алып барганга аракет жасайбыз деп, мына ушул мотивация болот да. Ошентип эгерде мотивация кылбасак, сиз билесиз, ал бирикпейт. Ошондуктан биз дагы жакыр бүлөлөр бар, бизде 110 миң бүлө бар. Ошолар да ушундай система менен биз аларга түбөлүккө бир мындай көрсөтүп коеюн деп атабыз да, мына бул сеники, сен мына бул жерде алма тиктиң, биз тигип бердик, бирок сен буну акча каражаттын эсебинен байыгын, ушул жакырчылыктан чыккын деп, мына ушундай мотивация кылбасак, алда көздө баса албайбыз. Ошол мен ойлоп атам, биринчиден ушу биригүү эрежесин ойлоп табыш керек окшойт. Себеп дегенде мен билем, эки душман урушса дагы бир эреже коюп алып урушуш керек да. А мында мурда ээлеп алган жерлер, үлүш жерлер ээлеп алган деген сөздү балким Төремет айткандыр. Ошолордун биригүүсү да кадыр бир татаал бир эрежелер жаратып коет да. Ошондуктан ушуну бир жакшы карап, керек болсо бизге алып келип бир макулдашып, эрежени коюп алып туруп, анан момундай кооперативге биригесиңер десек, ушу эл дагы барабы деген сөз. Анан эң негизгиси биригүү бириге электере мына мамлекет өзү ар дайым элдерге багыт бериш керек. Мисалы үчүн Өзгөн району сен арпа эккин, Кемин району сен кызылча эккин, биз мамлекет катары буну сатып алабыз, сен күйбөйсүн деген саясат бизде бир аз жогорактай да Бактыркеш. Ушуга жооп берип коюңузчу. Азыр ушул 40 районго 40 карта кылабыз, 40 паспорт. Ошол жерден багытты беребиз. Мисалы Түп районунда, Аксуу районунда картофелди азыраак сепкин дагы, азыр уже мына иштеп баштап атабыз. Ошол жерде кызылчаны себесин, же мөмө эгесин деп. Мисалы көп пайдап келе турган феруланы айтып атабыз. Мына бул жерде азыр биздин депутат, Узурматуу депутатыбыз жардам берип атат. Ошо ферула боюнча дагы биз жерин беребиз дагы, мына ошол жерде сизде ферула эккиле деген пайда ушундай түшүндүрмө иштерди жүргүзөбүз. Биз айтып кетпедим, 40 районго 40 куратор койдум. Ушул куратор ушул районго жооп берет. Анан кийин биз ушул негизинде биз үстүндө карта кылгандан кийин биз уже билебиз. Аксуудан түйүнчө түшүмдү алабыз, жана бул культураны алабыз, нарындан тиги этти алабыз, Баткенден өрүктү алабыз деп ушундай бир консолидациялык бир мындай система келтиребиз. Кудай буйрса ошол болот. Кылабыз. Бул, конечно, баягы оор жумуш, бирок биз ушуга барабыз, айла жок. Мамлекеттин бир аз кепилдиги болуп калабы дейм да дыйкандарга. Дыйкан билсе эмнени мамлекет эктирип атат. Кепилдик боюнча туура айтасыз. Биз да азыр мында министрликтен карасак, мисалы жаңактын тиги түшүмү, тиги баасы түшүп кетти. Бирок бизде механизм жок. Ким мамлекет тарабынан сатып алат? Жок да. Ошон үчүн агро холдинг дегенди биз ачып атабыз, ачабыз. Азыр токтоо менен кабыл алабыз. Ошону ачканда сиздер колдоп берсеңиздер, ошол моменттерде баягы мен айтып кетпедим, азык түлүк коопсуздук фонду боюнча. Ошол моментте ошол фонд эгер чечим чыгардыбы,
кандай баа болбосун дагы, мисалы 20 сом болот а, бирок дыйкандан биз 50 сомдон сатып алабыз. Бирок ушу 30 сом бул убытка апарат. Убытка апарат. Бирок ушуну биз убытканы биз мамлекет мойнубузга алыш керекпиз. Дыйкан күйбөш үчүн. Ушундай механизм жок экен, Элмуз Аракевич. Бизде жок экен, ачык айтканда. Вот ушуну менден сунушу кооперативтердин эрежесин түзүп атканда ушул да эрежеге кошуш керек да. Себеп дегенде мамлекеттин кепилдиги болгондо дыйкан эгет, дыйкан сөзсүз эгет. Биз эгип алып, бардыгын айдап алып туруп андан кийин сбыту жок калып калып атпайбы, эч ким алып кетпейт. Рахмат, бул сурооңузга кичине ынандым. Менден кийин коллегалар да улантар.